Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? 4-класс кыргыз тили сабагыбызды баштадык. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, көңүл буруп отургула. Окуу китебиңердин 74-бетин ачкыла. Алгач, өткөн сабакты эсибизге салып алалы. Кыш мезгили, кышкы оюндар тууралуу сүйлөштүк. Жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Канталамай оюну жөнүндө билдик. Кыш мезгили жөнүндө айтып бердик. Көңүл бургула балдар. Эшикте аба ырайы кандай? Айтып бергиле. Бүгүн силер менен өтө турчу тема жаны барларга камкордук. Бүгүн сабакта жаныбарларга камкордук жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал үчүн га мүчөсүн туура улоону үйрөнөбүз. Кимге, эмнеге деген суроолорго жооп беребиз. Жаныбарларга камкор болуу керек экендигине жыйынтык чыгарабыз. Алгач бүгүнкү сабакта активдүү сөздөр менен таанышып алалы. Мени менен чогуу кайталагыла. Камкордук, камкордук. Камкор киши. Жаныбарларга камкордук. Тыйын чычкан. Тыйын чычкан. Тыйын чычкан бактан түштү. Биз кайда келдик? Биз паркка келдик. Тыйын чычкан кимге чуркап келди? Тыйын чычкан бизге чуркап келди. Биз эмнеге жаңгак бердик? Биз тыйын чычканга жаңгак бердик. Бутактан бутакка секирип. Кубанып. Кубанып. Сүйүнүп. Биз кубанып карап турдук. Келгиле балдар, туура суроо берүүгө аракеттенип көрөлү. Биз кайда келдик? Биз паркка келдик. Эмнеге жаңгак бердик? Тыйын чычканга жаңгак бердик. Кимге келди? Тыйын чычкан бизге келди. Балдар, келгиле, кийинки кадамыбыз сүрөттө кайсы мезгил айткыла? Азыр Анвар аттуу бала кантип тыйын чычканга камкордук көрсөткөн тууралуу жазган тексти менен таанышабыз. Тексти окугула. Кимге, эмнеге, каякка, кайда деген суроолорго ооз-эки жооп бергиле. Күн суук. Кар да жаап жатат. Алексей экөөбүз сабактан чыгып, паркка келдик. Кичинекей досубуз бактан түшүп, бизге чуркап келди. Биз тыйын чычканга жаңгак бердик. Жаңгакты тез-тез жеп, бутактан бутакка секирип, кара жыгачка чыгып кетти. Биз аны кубанып карап турдук. Суроону туура берүүнү үйрөнөбүз. Суроо бергиле.
паркка келдик. Кайда келдик? Тыйын чычканга жаңгак бердик. Эмнеге жаңгак бердик? Бутакка секирип. Эмнеге секирип? Кара жыгачка чыгып кетти. Кайда чыгып кетти? Кийинки кадамыбызга өтөлү. Көңүл бургула. Суроолорго жооп бергиле. Анвар менен Алексей кайда барышты? Балдар паркка эмнеге барышты? Балдар эмнеге кубанышты? Силер кайсы жаныбарларга камкордук көрсөтөсүңөр? Ооз-эки жооп бергиле. Жакшы көргөн жаныбарың кайсы? Сен ага кантип кам көрөсүң? Үлгүгө таянып айтып бергиле. Сүрөттөрдү пайдалангыла. Га мүчөсүн колдонуп сүйлөм түзгүлө. Салыштырабыз балдар. Анвар тыйын чычканга жаңгак берди. Түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге жазгыла. Кийинки сүрөткө карап сүйлөм түзгүлө. Кыз Маралга жардам берди дедим. А силер эмне деп түздүңөр? Бул сүрөткө да сүйлөм түзгүлө. Силер түзгөн сүйлөм менен салыштыргыла. Балдар чымчыктарга уя жасап жатышат. Келгиле, дагы бир сүйлөм түзөлү. Га мүчөсүн колдонобуз. Балдар эмне кылып жатышат? Балдар чымчыктарга жем берип жатышат. Кийинки кадамыбыз сүрөткө карап суроо түзөбүз. Салыштыргыла. Силер да ушундай суроолорду түздүңөрбү? Балдар эмне кылып жатышат? Бала тыйын чычканга эмне берип жатат? Сен чымчыктарга уя жасаганды билесиңби? Дагы суроолорду түзсөк болот. Балдар, азыр көңүл коюп окуп, таблицадагы сүйлөмдөрдү туура түзгүлө. Сүйлөмдөрдү туура түздүңөрбү? Текшеребиз. Балдар суукта жаныбарларга кам көрүшөт. Айжан чымчыктарга жем берди. Анвар тыйын чычкандарга жаңгак берди. Суукта жаныбарларга кам көрүү керек. Сүрөткө карагыла. Алар кимдер? Эмне кылып жатышат? Диалог түзгүлө. Кана балдар, өзүңөр түзгөн диалогуңар менен салыштырып көрөлүчү. Силер да кыздарга ат коюп алдыңарбы?
Мен Айжан жана эжеси деп алдым. Айжан эжесине: сиз эмне кылып жатасыз? Мен чымчыктарга жем берип жатам, дейт эжеси. Чымчыктарга уяны ким жасаган? Чымчыктарга уяны байкем жасаган. Мен да чоңойгондо камкор болгум келет. Балдар, видео эмне жөнүндө болду? Балдар, кайсы жаныбарды куткарып калышты? Ооба балдар, өзүңөр күбө болгондой, паркта эс алганы барганда эч качан таштанды таштабагыла. Таштандылар да жаныбарларга зыянын тийгизет. Балдар, бул сүрөттөрдөн эмнелерди көрүп турасыңар? Балдар эмне кылып жатышат? Силер жаныбарларга камкордук көрсөтөм десеңер, сүрөттөгү окуучулардай болуп, айлананы тазалап туруу керек. Биз жаныбарларга мына ушинтип да жардам бере алат экенбиз. Өз алдыңарча төмөнкү тапшырмалардын бирин аткаргыла. Силер да жаныбарларга камкордук көрсөткүлө, сүрөткө түшкүлө, сүрөтүңөрдү социалдык тармактагы баракчаңарга жүктөгүлө. Силерди көрүп, башкалар да жаныбарларга камкор болушсун. Сен качан, кантип жаныбарларга кам көрдүң эле? Ал жөнүндө жаз. Келгиле балдар, бүгүнкү сабактан эмнелерди үйрөндүк? Үлгүгө таянып, апаңа айтып бер. Баарыңарга түшүнүктүү болду деп ишенем. Сабагыбыз аяктады балдар. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.